Чүй облусунун Жайыл райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн улук соттук аткаруучусу кармалды. УКМКнын сот тутумундагы коррупцияга каршы жүргүзүлүп жаткан күрөштүн алкагында Кылмыш жаза кодексинин 343 беренесинин 1-бөлүгү опузала пара талап кылуу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында 2023 жылдын 15 сентябрында Жайыл рай сотунун кызматтык кеңсесинде 26 000 сом өлчөмүндөгү акча каражатын пара катары алып жаткан жеринен Жайыл райондук сотунун сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн улук соттук аткаруучусу РК кармалды. Буга чейин Жайыл райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн улук соттук аткаруучусу РК Кара Балта шаарында жайгашкан ТК аттуу жаранга тиешелүү дүкөндү жана батирди камакка алган. Аталган ТК аттуу жаранын кыймылсыз мүлктү камакка алуу боюнча аткаруу өндүрүшүнүн алкагында маселени оң тарапка чечип берүү үчүн 500 АКШ доллары өлчөмүндөгү акча каражатын талап кылган. Кармалган РК Кылмыш процессуалдык кодексинин 96 беренесине ылайык УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда УКМКнын Чүй облустук башкармалыгы тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө.